Белгилүү болгондой, эртең 10-сентябрь Кыргызстан менен Өзбекстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын беттеши өтөт. Оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо орун алмакчы. Эки өлкөнү бирдей кызыктырып жаткан бул оюн алдында бүгүн атайын маалымат жыйын өттү. Алгач Өзбекстандын курама командасынын дымагы жана даярдыктары тууралуу маалымат берилди. Кутмандуу күн, адаттагыдай эле эртеңки оюнга даярбыз. Биз адегенде оюн талаанын абалын карашыбыз керек. Анткени биздин байкашыбызча тала табигый сапатта эмес. Бирок биз мындай жагдайда биринчи жолу ойноп, же биринчи жолу беттешип жаткан жокпуз. Анан албетте эртең биз жеңиш үчүн чыгабыз. Анткени биздин максат дүйнөлүк чемпионатка чыгуу. Ошондой эле мейман достугуңар үчүн ыраазычылык билдиргим келди. Мага өзгөчө баш кийим, калпак жакты. Жалпысынан мейман достугуңуздар үчүн рахмат. Bolalar nomidan, o'zimning nomimdan kechagi iliq kutib olishgani uchun. Алгач команданын жана өзүмдүн атыман Кыргыз футбол федерациясына жылуу тосуп алганы үчүн ыраазычылык билдирем. Эртеңки оюнду айта турган болсок, күчсүз команда болсо келбейт. Биз дагы кыргыз тараптагы жеңиш үчүн майданга чыгабыз жана өзүбүзгө керектүү болгон натыйжага жетүү үчүн аракет кылабыз. Kerakli bo'lgan natijaga erishib qaytishga harakat qilamiz. Маалымат жыйын андан соң Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы менен уланды. Кыргызстан жалпысынан бул оюнга дымагы күчтүү экенин белгилешти. Буга чейинки Иранда өткөн беттештен кийинки тыныгуу аз болгондугуна карабай, оюнга жоопкерчиликтүү даярдыктар көрүлүп жатканын маалымдашты. Как подготовка идет по плану? Даярдыктар план боюнча жүрүп жатат. Бирок бизде жакында эле чет өлкөдө футболдук беттеш болду. Мындан улам негизгиси каттамдан кийин балдар калыбына келиши керек. Оюнчуларыбыз өздөрүн жакшы сезиши үчүн мүмкүн болушунча колдон келгенин баарын жасадык деп ойлойм. Готовы к игре. Настрой у нас всегда один. Беттеш үчүн даярдыктарды күн сайын өткөрүп жатабыз. Биз үчүн негизгиси жеңиш. Андан башка эч нерсени ойлогон жокпуз. В рабочем режиме. Белгиси кечээ Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Кыргызстан, Өзбекстан футбол боюнча улуттук курама командалардын беттеши алдында оюнчулар менен жолугуп алды дагы беттешке ийгилик каалаган. Анда Ташиев Кыргыз футболунун алдыга жылып жаткандыгы жана ал үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү уланаарын белгилеген. За ту игру, которую вы показали в Иране. Акыркы Иран менен өткөн беттеш биздин өлкөнүн курамасы Азиянын эң мыкты командалары менен тең тайлаш ойной ала тургандыгын далилдеди. Келе жаткан оюндарда өзгөчө 10-сентябрда Өзбекстанга каршы боло турган беттешти биз жана кураманын көрмандары чоң үмүт менен күтүп турат. Можем играть наравне. Эскертсек, эртең 10-сентябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан, Өзбекстан футбол боюнча курама командалары оюн көрсөтөт. Командалар 2026-жылы дүйнө чемпионатына тандоо раундунун алкагында күч сынашмакчы. Беттешке кувейттик адистер калыстык кылмакчы. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.